Мен китеп сатып жаттым эле. Биринчиден менин колумда китеп жок. Экинчиден кардардан заказ алып, анан китеп саткан адамдан барып китепти накка же насияга алам. Акчаны саткандан кийин берем деп сүйлөшөм. Кээ бир учурда сразу эле нак берем. Сатып алчулар китепти тапшырып, акчасын алып, анан мага китеп берген адамга китебимдин акчасын берсем болобу? Пайдасы мен үчүн адалбы дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне дейт? Ла таби' ма лейса индек. Өзүңдө болбогон нерсени сатпа бирөөгө. Качан өзүң эйлик кыласың, колуңда бар, анан сатасың. Себеби бирөөнүн акчасын алдың, товар таппай калсаң эмне кыласың? Ошон үчүн пайгамбарыбыз аны кайтарган. Биздин Ханафи мазхабтагы ошондой. Өзүңдө жок нерсени сатпайсың. Эмне дейсиң? Сен мергенчисиң. Айтасың, мен эртең кекиликке чыгамын, 4 кекилик сатамын. Эртең ууга чыгып сатып атып алып келип берем. Жок, дурус эмес. Өзүңдөгү болбогон нерсе. Же болбосо мен рыбалкага, балыкка кетип атам, килограммы 300 сомдон балык сатамын, 10 килограмм деп, аны сата албайсың. Себеби сен барганда мүмкүн балык кармайсың, же кекилик атасың, же атпайсың. Ал эми азыркы мезгилде фирмалар бар. Фирмаларда сен фирмада иштейсиң, азыр сенин жаныңда акча жок, бирок кыскартта бар. Онлайн же интернеттен сата бересиң, акчасын аласың, андан кийин доставка менен барып, неменен жөнөтөсүң. Анан сен бир фирманын астында иштейсиң, ал фирма сага товарды бербейт. Сенин мүлкүңдү өткөрүп бербейт. Сен сатуучу гана болосуң, мына ушундай абалдарда сатсаңыз болот. Эми сиз китеп сатып атканда эмне кыласыз эми? Китепти өзүңүздүн акчаңызга сатып алыңыз, же болбосо китеп саткандар менен келишим түзүңүз дагы, сатып алуучу менен келишим түзүңүз. Айтыңыз, мен сенин акчаңды алып, анан сатып аламын. Ошого мени өкүл кыл дейсиз. Сенин атыңан барып сатып алам дагы, ушул кылган өкүлчүлүгүмө акча аламын. Макулсуң болсо, макул десе, ошондо дурус болот. Андан башка учурда дурус болбой калат. Аллаху алам.